Жігіттің апасы екен да. Ай, барекелді. Я Сусархан апа, сізді Нұрғыз Ежекемнен апасы деп кім айтады? Классташындай да көрінесіз ғой. Құдайым денсаулық берсін сізге. Апакем, ене деген 3 тамғадан тұрған зат, ал адамға жаратқандан кейін бардық мақтоо жарашат, себеби эненин жүрөгү мейримдин көлү, таманында бейиштин төрү, энелердин ак батасын алгыла, жараткандын алдына чындап бактылуу болуп баргыла, себеби эненин батасы ак болот, Кудайга жетчү жолу бат болот дейт. Энебизди, асыл энебизди, кыргызга мыктуу кыздарды төрөп берген, чыныгы кыргызга жакын энебизди кол чабуулар менен коттуктап сөз сунсун. Рахмат, балам. Мен бүгүн сөзгө чыгам деп ойлогон эмесмин. Бирок ушул жерге келип, абдан кубанып отурам. Абдан сүйүнүп отурам. Себеби мына кайрымдуу жүрөк фонду анын уюштуруусу Мирзат тарабынан ушундай бир сонун иш-чара болуптур. Ошого Кудайым мени дагы буйруп насип кылганына абдан сүйүнүп отурам. Себеби мен мындан 1 жума мурда реанимациядан, операциядан чыгып, мына ушул жерге келип отурам. Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Мен ошол фондун уюштуруучуларга, кызмат кылгандарга бардыгына чоң рахмат айтам. Мына жерде отурган канча убактысын сарптап, бардык жумушун коюп ушул жерге келген баарыңыздарга чоң рахмат. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Кудайым ушу жүрөгүбүзгө ыйман берсин. Биз энелер бул бир кол менен ааламды, бир кол менен бешикти тербеткен энелер. Кудайым аман бололу, эсен бололу, биздин бактыбызга балдарыбыз аман болсун. Кудайым ушу бизди, урпактарыбыз эч качан бизди уят кылбасын. Бардыгы аман эсен болсун, Кыргызстаныбыз өсүп өнүксүн. Бардык апаларга мен бакыт, өмүр, денсаулык, эч качан апалардын көзү жаш акпасын. Балдардын, урпактардын сыйырматында аман эсен жүрүштү мен сурайм. Кудайдан бардыгыңарга амин. Ох, Сусархан апа, какая, я хочу, чтоб моя жена была такая. Кол чабуулар менен апабызды акырын сый орундукка чакырабыз. Нургуз Шекем, келиңиз.